Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, боордоштор. Бүгүнкү күндө мынакей кайрымдуу бол коомдук фонду деп коомчулукка эми колдон келгенди биз дайыма айтып келем. Ушу үнү жетпей аткан бир туугандарыбыздан үнүн жеткизейли. Бүгүнкү күндө канчалаган оору сыркоолор менен бир үй бүлө алы жетпеген аты жаман оорулар жүрөгү ортолук болуп турат. Бүгүн дагы мына күндүз колубуз бошобойт жумуштарыбыз менен, жеке өзүбүздүн да жумуштарым бар. Мына ушундай кечкисинен түн жарымдап болсо дагы жолугуп, ушул үнүн угуп элдин ушу элге жеткизип коеюнчу деген үмүт менен биз кайрылып атабыз дагы бир жолу мекендештер. Бул кайрылууларды туура түшүнгүлө. Жок дегенде сөз башында эле ушу өтүнүч менен айтып кетер элем. Видеону көрүп элек жатып, түрдүрүп өтүп кетпестен, жок дегенде бир лайк басып, башка адамдарга бөлүшкөнгө дагы сиздин жардамыңызга бүгүнкү күндө мынакей бул бир туугандарыбыз муктаж болуп турат. Муктаждык кандай? Ушул жылуу пикириңиз менен комментарийде дагы дуа кылып койгондугуңуз, видеодо бөлүшүп бир адамгерчилик кылып койгоңуз чоң жардам болуп турат. Бул жерде маселе мына ушул бир тууганыбыз Маден бир тууганыбыз мына Сезим экөө баш кошуп жашаганына 6 жыл болуп, 6 жыл аралыгында 3 баланы жарык дүйнөгө келишине себеп болуп, бактылуу үй бүлө бүгүнкү күндө өтө оор күнгө туш келип атат. Ал күндө биз да билбейбиз, биз дагы катардагы үй бүлөлөрдүн катарын толуктайбыз, бирок эртең кимибиз кайсы күн күтүп турганын билбей турабыз. Ошон үчүн бир тууганыбыздын өмүрлүк жары бүгүн оор дартка чалдыгып, Казакстанда бүгүн дарыланууда. Анан өзүң ушуну бир туугандарыбыз менен айтсаң, Сезим канча убакыт болду бул ооруга чалдыгып калгандыгына? Бул ооруга чалдыкканына байки бир жарым жылга жакын, жарым жыл болбосо да бир 4 ай болду. Анткени башында кулагы укпай жүрдү. Бир кулагы укпайт. Анан биз кулагын дарылаттык. Кулагын дарылатып, тияка барабыз, Бишкекке барабыз, Кара Балтага барабыз, бүт жактан эле дарылатып жүрдүк. Бирок 4-5 жолу дарылаттык кулагын. Анан кийин лорго барганда алар айтты, жок бул кулактан эмес, кулагы таза, неврологторго баргыла деп. Анан нервтерин дарылатып келдик. Анан кийинчерээк билим калды, ушундай башында опухоль головного мозга ушундай бар экенинечи. Анан ошондон баштап эле сразу билип эле, эми ошо бир 2 жума болду ошону укканыбызга. Сразу эле Казакстанга жибергенге аракет кылдык. Бишкекке башында көрдүк, Бишкектен андай операция кыла албайт экен. Бишкекте анчалык күчтүү аппараттар жок экен. Бишкекте последствиясы начар деп айтышты бизге. Анан Казакстанга жөнөткөнгө туура келди. Сен айтсаң, кечеде айтып, биз кечеде жолуктук го сүйлөшкөнүбүздө. Муну Сезим эмнеден улам бул ооруга туш болуп калгандыгын айттың го. Бала кезинен эле бул оору башында бар болуп чыккен. Анан баягы 3-чү баланы төрөгөндө плод крупный болуп, ошого байланыштуу оорусу аябай козголуп кетти да. Азыр ошондо Сезимге мекендештер 2 этаптуу операция керектелет экен. Биринчи этаптуу операция биринчи этабы болуп өтүп, экинчи операцияга каражат жетпей тургандыгына байланыштуу азыр сиздерге биз кайрылып атабыз. Мен бул жерден айткым келет, эми чырактай 3 уулу төрөгөн, кыргыздын санын көбөйтөйүн деген, ошондой бир жашынакай кыргыздын чыгаан уулдарын канчалаган эне ушундай жарык дүйнөгө алып келип, мына биз сиздердин алдыңыздарга сүйлөп, колдон келген кызматыбызды элибиз үчүн кылайын деп турабыз. Достор, бул үй бүлө бүгүн эгерде өздөрүнүн колунан келген каражатын топтоп биринчи операцияга жумшаса, эми мындай операцияга акча көп керектелгендиктен баягы айласыз да, эми бул кайрылуу аргасыз, бул кайрылуу. Эми ушу мен өтүнүп, мен дагы сиздерден өтүнүч катары, мен көзүм менен көп мындай үй бүлөдөгү ар кандай өйдөлдөрдү көрүп жүрүп жүрөгүм ооруйт кээдечи. Кээде канчалаган кыргыздын мындай тырмактай уул кыздарычы эненин мээримине зары болуп калып атат. Достор, биздин бүгүн пайдабыз, бүгүн аракетибиз болсо, пайдабыз тийгени турат. Ушуну туура кабыл алып койсоңор, мындай түрдүрүп көрбөй коюп, дагы бирөө кыйналып аткандыр да деген сыяктуудай ойдо болбоңуздар. Сенден өтүнүч. Кудай дагы көрүп турат. Аллах Таала бүгүн бизге жашынакай күндү берип аткан күндө биз мындай кайдыгер болбойлу. Достор, кайдыгер болбойлу. Ушуну бир жөнүн гана көңүл сыртында алып койбостон, көрүп койбостон, мунун ичинде кирип, өзүбүздү ушундай атанын ордуна, бир тууганыбыздын ордуна коюп,
эми жаштанкай табышкан өмүрлүк жарың кыйналып турса, балдарды төрөп берген өмүрлүк жарың кыйналып турса, кантип ал жерде карап туруш кыйынга турат. Эми ар бирибиз үчүн менин дагы өмүрлүк жарым бар. Көрүп аткан мына үйлөнүп жайланган бала чакалуу бир туугандар, мекендештер, агалар, инилер жакшы түшүнөт. Эми ошондой учурда достор, бирибизге бирибиздин сөзсүз пайдабыз керек болуп турат. Мен деле азыр мына бул бир тууганыма колуман келсе, колуман келгенин жардам берем, аянбайм деп турам. Бирок менин колуман келгени мына сиздерге чагылдырып, коомчулукка үнүн жеткизип, анан мына экран алдында турган реквизиттер бул ушул туура элеби, ушуга салып берсек болобу дебей эле салып бериңиздер. Себеби тастыкталган. Мына ушул бир тууганыбыздын эл сом номери, ошол эле Сбербанк карта, ушунун баары такталган маалымат. Биз тастыктадык баарысын. Сүйлөшүп отурдук бул эмеден тышкары дагы. Ошол достор, колубуздан келишинче энени урматтаган, ушундай бир балдар жетим калбасын деген, ушундай бир жакшы үмүттүү жакшы адамдар келгиле, бир жардам берейилчи. Колубуздан келишинче мына канчалаган үй бүлөлөр кыйналып атат. Бирок алардын катарында сиз үй бүлөңүз менен оорубай сыркоодон алыс болуп тургандыгыңызга шүгүр кылып косунуп коюңуздарчы. Колдон келишинче, Кудайым буйрса. Анан өзүң дагы ошол мына канчалаган бир туугандарыбыз көрүп атат. Анан ошого да өзүң дагы мындай бир ошол сезимдин өмүрлүк жары катары жана ошол 3 баланын атасы катары дагы бир айта турган кайрылып, элден бир эмеңди айтып койсоң болот. Мекендештер, эми бул кайрылуу аргасыз болуп атат. Бул аябай мукташ болуп атам ушундай кайрылуугачы. Бул байкеме да рахмат ушинтип мага жардам берип атканыначы. Алла ыраазы болсун, ушундай байкелерибиз көп болсун биздечи. Эми кайдыгер карабай ушул видеого мындай туура түшүнүп, туура кабыл алып карап койгулачы, сиздерден сураныч. Кудайым буйрса. Эми биз толук ишенебиз. Биз ишенебиз, биз кимге ишенебиз, достор? Биз сиздерге ишенебиз. Бул бир тууганым дагы баарыбыз, биздин бар болгон байлыгыбыз элибиз да, мекенибиз и мекендешибиз. Бизден мындан ашкан байлыгыбыз дагы жок да. Ошон үчүн биз башка кимге кайрылабыз? Кайка кайсы кыргызга эле кайрылбаса башка кайсы улутка кайрылабыз? Биз башка улутка кайрылгандан намыстанабыз. Анткени бизде намыс жашайт жүрөгүбүздө. Ошон үчүн достор, намыстанып, бирибизди бирибиз көтөрмөлөп, ушундай бир жакшылыкты кол сунайлы. Анткени пайгамбар алейхисалам дагы 14 кылым мурда айткан хадиси бүгүнкү чейин жашап келет. Өз өкүмүн сүрүп келет. Биз жакшы билебиз, ар бир мусулман. Чыныгы мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалайт дейт. Мен бул бир тууганымды мен тааныбайм деле. Мына бүгүн таанышып, кече таанышып, отуруп, угуп акыбалды. Казакстандагы келинчегин видеосунда көрүп, чындыгында жүрөгү орталыкта, достор. Мындай табышкан түгөйлөр эки жактан монтип туруп, бирөө алсырап, экинчиси эмне кылар айласын таппай, балдар үйдө ата эненин мээримине зарыгып турган учур эч бир үй бүлөнүн башына салбасын. Башына келгенде адам көп нерсени түшүнүп алат экен, бирок башка келе электе түшүнөйлү, достор. Башка келе электе түшүнүп, садака берип, мына өзүбүзгө каалаган жакшылыкты мына ушул бир тууганга да каалап, ушул үй бүлөсү менен бүтүн болсун, энеси, өмүрлүк жары, балдардын энеси кашында аман болсун десек, кол сунайлы, достор. Чоң көптөн көп өтүнүч. Түн жарымда сиздерге кайрылып атабыз. Уктабастан, ушу туруп, бул бир тууганымды атайын Кара-Балтадан бери келип отурат азырчы. Кече да келип, чапкылап, безилдеп жүрөт, эмне кылар айласын таппай. Ошон үчүн бүгүн бар мүмкүнчүлүктү, бар убакыттан уттуруп албай, туура пайдаланайлы. Видеону көп бөлүшүңүздөр, өтүнүч. Башка мындай негативдүү видеолор чыкса, башкалар чыкса, аябай комментарий жазып, ал жерде активный катышып, ушундай болгон учурлар көп. Бирок мунагу видеого дагы ошондой ой пикир жазгандан эч мындай бир кайдыгерликке салбаңыздар, сиздерден өтүнүч. Анан ушул турган эмедге, реквизиттерге колдон келишинче салат, кол сунат деген чоң үмүттөбүз. Себеби ошондой эле кайрылуулар бүгүн бир тууган көптөгөн маселелер чечилип, канчалаган ооруп аткан бир туугандардын ден соолугу жакшырып. Мына бүгүн канчасы 18-би? Бүгүн 18-и. Мына дагы 2-3 күндөн кийин дагы 2-1 тууганыбыз Индияга кеткени турат. Ага деле ушул ынтымак менен чогулуп калды. Ошон үчүн достор, биздин үмүт чоң Кудайдан биринчи, экинчи элибизден. Аллах баарыңарга ден соолук берсин, өмүр берсин. Анан сезимдин дагы жакшырып кетишин Аллахтан биз көп ниет кылайлы. Жума намаздарда дуа кылып туруңуздар.
жума намаздарда дуа кылып туруңуздар, ушул ооруп аткандарга, мына ошол эле ичинде сезимдин дагы ден соолугу жакшырып кетишине. Мен дагы сезимди көрө элекмин, сезим мени деле көргөн жок, бирок биз мусулман катары тилектешпиз. Кудай астында. Биз анткени жалган дүйнөдөбүз. Бул сүйлөп аткан, быдылдап аткан тил да бир күнү сайрабай, дене кыймылда турган дене кыймылсыз калар бир күн бар. Бирок ошол күнгө чейин биз жакшылык кылган ишибиз Кудай астында өз баасын берет, өз сыйлыгын берет. Ошон үчүн көп аракет кылайлы достор. Аллах Таала ушул шыфа берген болсун, Кудайым буйрса, бир тууган эртерээк жакшырып кетишине жана каражат жетпей аткан каражаттын батыраак чогулуп калышына Кудай Таалам өзү жардам берген болсун, буйрса. Анан сезимдин да жакшы болуп кетип, анан жакшылык жаңылык менен дагы бөлүшүштү жараткан насип кылсын, Кудай буйрса.